Анарбек Токтогожоев атындагы Көксай орто мектеби тарбиялык саат. Мугалим Бейшенова Салтанат Усеновна. Саламатсыңарбы, балдар? Силер менен адаттагыдай эле аралыктан окутуудагы тарбиялык саатыбызды баштайбыз. Бүгүнкү өтө турган темабыз, балдар, коронавирус деген эмне? Алгач сабактын максаты менен таанышып алсак. Бүгүнкү сабакта, балдар, силер коронавирус жөнүндө жалпы маалымат аласыңар. Жугуу жолдорун, коронавирустан сактануу жолдорун билесиңер. Эрежелерди сактоого, тазалыкка, тартиптүүлүккө тарбияланасыңар. Кайдан пайда болгон? Коронавирус 2019 жылдын декабрь айынын этегинде Кытайдын Ухан шаарында тараган. Бейтаптардын көбү деңиз азыктарын саткан базарда иштеген. 5 январдан тарта ооругандардын саны өсө баштаган. Ал эми 9 январь күнү гана кытайлык адистер илдетти лабораториядан аныктап, ал коронавирус 2019 ковид деп аталган жаңы тиби экендигин аныкташкан. Коронавирустун симптомдору: баш ооруу, чүчкүрүү, жөтөлүү, демигүү. Вирус дененин табын көтөрүп, кургак жөтөл менен уланат. Андан бир аптадан кийин демигип, айрымдар ооруканага кайрылат. Бөйрөк иштебей калат. Дене табы жогорулайт. Илдеттин белгиси: коронавирус бейтап менен байланыш болгондо гана жугат деген божомол бар. Киши ооруну жуктуруп алгандан кийин бир нече күндөн соң байкала баштайт. Башкы белгилери кургак жөтөл, дене табынын көтөрүлүшү. Мындан сырткары бейтап чыйрыгып, башы, тамагы ооруйт. Жүрөгү айланып, мурду бүтүп, оору 2 жумага созулуп өтүшүп кетет. 3 аптадан 6 жумага чейин уланат. Ошондой эле оорунун жугуу жолдору: аба аркылуу жугат. Оорулуу адам жөтөлгөндө, чүчкүргөндө, сүйлөшкөндө вирусту абага бөлүп чыгарат. Чаң аркылуу кол алышканда. Жугуу жолдору: аба тамак аш азыктарына, жашылча жемиш, эт, үй тиричилик буюмдары. Инкубациялык мезгили 2 суткадан 14 суткага чейин. Коронавирустан кантип коргонууга болот? Маанилүү эрежелерине көңүл буралы. Биринчиден, балдар, колду самындап жууп же спирт камтылган антисептикалык каражаттарды колдонгула. Экинчиден, жөтөлгөндө жана чүчкүргөндө оозуңарды, мурдуңарды кагаз же болбосо бет аарчы жаныбызда жок болуп калса, чыканак менен дагы тосуп чүчкүрүү зарыл. Курч дем вирустук оорулардын белгилери: дене табынын жогорулашы, жөтөлүү, ошондой эле дем алуунун начарлашы. Пайда болгон учурда айланадагы жуктуруп албаш үчүн бир жолу колдонуучу бет капты тагынуу зарыл. Бөлмөнү тез-тезден желдетип жана нымдуу чүпүрөк менен көбүрөөк тазалап туруу керек. Бет капты качан колдонуу керек? Дени сак адам оорулуу адамдын жанында же болбосо ошол адамды, шектелген оорулуу адамды багуу керек болгон учурда тагынуу зарыл. Бет капты чүчкүрүп же жөтөлүп жатканда тагыныш керек. Бет капты тагынуу колду спирт камтылган антисептикалык каражаттар менен тез-тезден сүртүп же самындап жууп турганда гана натыйжалуу болот. Бет кап нымдашаары менен дароо алмаштырыш керек. Ошондой эле бир жолу колдонула турган бет капты кайрадан тагынбаш керек. Колду ар дайым таза кармап, ар бир 2 саатта жууп туруш керек. Колду 20 секундта самындап, ысык суу менен дагы жууш керек. Же болбосо башка каражаттар менен дагы улам жууп туруу зарыл. Жөтөлүп же чүчкүргөндө оозду жабуу, сасык тумоолордон алыс болуш керек. Эт жана жумурткаларды жакшылап бышырып жеш керек. Коронавирустар өзүнө бир чынжырлуу молекуласын камтыган тоголок формадагы микроб. Аны тикен сымал сырткы чели, таажыны элестетип турат. Илдет ошол себептен коронавирус деп аталат. Вирустун бул түрү абдан жугуштуу жана коркунучтуу деп айтышып келишүүдө. Адам чүчкүргөндө, жөтөлгөндө же сүйлөгөндө чачыраган шилекей майда бөлүкчөлөр аба аркылуу башка адамга жугушу мүмкүн. Абага аралашкан тамчылар жанында турган адамдын оозунан шилекей аркылуу дагы жугушу мүмкүн. Эгерде аралыкта сакталган болсо, ал 1 метрдей жерге жетип ылдый түшөт.
анда жугуу коркунучу жок. Ушул себептен адамдардын аралыкты сакташы керек. Вирус бир нерсенин үстүндө түшкөндө канча убакытка турары ал белгисиз. COVID-19 чалдыккан бейтаптын айлана тегерегин тез-тезден тазалап туруу зарыл. Кол менен көп нерсени кармагандыктан вирус адамдын колунда болуп калат. Ошондуктан көздү, мурунду, оозду кол менен арчыбаш керек. Жөтөлгөндө же чүчкүргөндө мурунду же оозду колдун бөлүгүн же болбосо чыканак аркылуу чүчкүрүп же колдонулган каражатты таштандыга таштоо керек. Коронавирустун жайылышын алдын алуу үчүн колду спирт кошулган антисептикалык каражаттарды колдонуп, ошондой эле тез-тезден жууп туруу зарылдыгы айтылат. Ден соолукту кам көрүп, COVID-19 жайылышын алдын алышыбыз керек. Коронавирус балдар өзүнө 30дан ашуун вирусту камтыйт. Анда камтылган вирустар кеңири жайылган. Клеткага кирген вирус тез көбөйөт. Алар иммунитетти алсыратып, инфекция менен күрөшүүсүнө тоскоолдук жаратат. Бирок курч, респиратордук инфекция же сасык тумоо сыяктуу бир жумада айыкпайт. Коронавируста типсиз пневмония менен оор күч, респиратордук синдромдун формасын коштолгондуктан бейтаптар өлүмгө чейин дуушар болот. Себеби дарт дем алууну кескин кыйындатат. Бул дартка чалдыккан адамдардын дем алуусу абдан начарлап, мына ошондуктан өлүмгө учурап калгандыгы да ошондон экен. Коронавирус менен ооруган алгачкы адам 1965-жылы каттоого алынган. 20-кылымда аталган вирус адамдарда жана жаныбарларда курч, респиратордук оорулардын козгогучу катары белгилүү болгон, бирок өтө кооптуу инфекциялардын катарына кирген эмес. Ошондой эле балдар, мында тазалыкты сакташ керек да, эң негизгиси. Илдеттин белгиси. Саламаттыкты сактоо комитети билдиргендей, коронавирустун жаңы түрү алгачкы этабында дене табы көтөрүлүп, жөтөл менен коштолуп, узак убакытка чейин жеңил абалда болот. Ошондой эле оору улгайган адамдар арасында жана башка өнөкөт илдети бар адамдар дароо оор формасына өтүп кетиши мүмкүн дегенди эскертишкен. Бул илдет ушундай башка өнөкөт оорулары бар адамга дагы бат жугат экен да. Адам ооруну жуктуруп албоо үчүн бир катар алдын алуу чараларын маалымдадык. Демек, дем алуу органдарын коргоо каражаттарын колдоону, мисалы, медициналык бет капты, эл көп топтолгон жерге барбаш керек. Тамак ичер алдында же ар бир 2 саатта колду самындап таза жууп туруу зарыл. Оорунун алгычкы белгилеринде эле бейтапканага кайрылуу, өз алдынча дарыланууга жол бербеш керек. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.